Элиза бош орундар жарманкесине жаңы ылайыктуу жумуш издеп келди. Тиешелүү компаниялардан кенен кеңеш алууда. Азыр ошо эс алууда болчумун. Вакансияны уккандан кийин ошо өзүмө ылайыктуу жумуш карап көрөйүн деп чечтим. Өзүм повар-кондитермин. Ал эми Урмат 5-курстун студенти, кесиби боюнча экономист. Жогорку окуу жайда аяктасам кандай жумушка кирем деген ой менен ылайыктуу иш орун издейт. Көргөзмөгө жумуш издеп келгем, негизи эме боюнчачы, мындай банктардан жумуш чабы деп, анан кийин банктардан жумуш элем азырынча азыраак эле экен, эми башка жагынан карап көрөт атабыз. Бош орундар жарманкеси Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин жана Бишкек шаардык башкармалыктын кемилгеси менен уюшулган. Быйылкы жылы мындай чоң көргөзмө 2-чи жолу өткөрүлүп жатат. Өзүңүз билгендей, жаштар биржасында ар бир айында болот ушундай жарманкелер жаштарга арда. Жаштардын анан ири ишканалардын ортосунда мындай бир аянтча куруп берип атабыз. Ушул аянтчада бетме бет жумуш издеп жүргөн адамдар менен ошондой эле ири ишканалар менен бетме бет кезигүүгө, анан жаштар бир кесипке ээ болууга шарт түзүү. Кыргызстанда 20 жылдан бери ички эмгек базары көйгөй жараткан маселе. Биздин ишке жарамдуу жаштарыбыз башка өлкөдө иштешет. Бишкек шаардык мэрия мындай көйгөйдөн арылууга салымын кошуп келет. Жумушка жарагы жок, же болбосо жанакы мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдарга да өзүнчө ярмарка быйыл өткөзгөнгө аракет жасайбыз. Ошол эле убакта мына пенсиянын жашына жакындап калган адамдар бүгүнкү күндө эч ким жумушка албайт аларды. Мына ошолорго да өзүнчө бир жумуш орун түзүп бергенге, ушундай чоң ярмаркаларды өткөзгөнгө, быйыл ошо 3 чоң ярмарканы өткөзгөнгө даярданып атабыз. Бишкек шаардык Эмгек, миграция жана жаштар башкармалыгында каттоого алынган 8000 жумушсуз бар болсо, катталбаганы 42000 жумушсуз адам бар. Аларды коомдук социалдык объекттин жумуштарын алышат. Коомдук иштерге жөнөтөбүз, шаардын тазалоо иштери боюнча. Шаардын социалдык объектилерин ремонттоого, оңдоп түзөөгө биздин жумушчулар жардам берет. Бекер мамлекеттин эсебинен 3 айлык, 4 айлык курстарга окутабыз, стипендиясын төлөп. Токар, фрезеровщик, массажист, компьютер, портной, айдоочу, ар кайсы кесиптер 54 кесип боюнча окутабыз. Бекер. Анан республика боюнча эң пайызы төмөн микрокредит беребиз. Чынара Карасартова, Бегимай Бактыбек кызы, Тимур Кожомжаров, Коомдук 1 канал, Замана студиясы.